Эгерде сиз Орусиянын аймагында жүрүп, ар кандай себептерден улам кара тизмеге кирип калган болсоңуз, анда ушул жылдын сентябрына чейин реестрден чыгуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал эми сентябрга чейин тизмеден чыкпасаңыз, мыйзамга ылайык ал өлкөдөн чыгара аласыз. Андыктан реестрден чыгуу үчүн болгону төмөнкү талаптарды гана аткаруу жетиштүү. Ал үчүн сиз аймактык миграциялык бөлүмгө же Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине жана консулдук мекемелерине кайрылып, кара тизмеге кирген себебин такташыңыз керек. Дактилоскопия, тагыраагы, бармак издерин тапшыра электер жана медициналык кароодон өтө электер Сахарова борборуна. Аймактагылар Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин тиешелүү миграциялык бөлүмдөрүнө кайрылышы зарыл. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондуктан эмгек келишимин түзүү негизги талап болуп саналат. Анын негизинде миграциялык картанын жана каттоонун мөөнөтү узартылып, жашаган дареги боюнча каттоо жүргүзүлөт. Документтерде кемчилик болсо, мисалы каттоонун же келишимдин мөөнөтү өтүп кеткен болсо, 5000–7000 рубль өлчөмүндө айып төлөп, андан соң документтер мыйзамдаштырылат.